Тилекке каршы 18 майга оогон түнү Бишкекте тынч болгон жок. Жүздөгөн жарандар, алардын басымдуусу жаалданган жаштар көчөлөрдөн кетпей өз талаптарын айтып турушту. Милиция дагы уктаган жок. Биз дагы уктаган жокпуз. Кырдаалга көз салып, улам маалымат алып турдук. Көбүңөр уктап калып, таңдагы үзүл-кесил жаңылыктарды окуп түшүнбөй жаткан болушуңар мүмкүн. Бардык маалыматты ушул видеого камтыганга аракет кылып айтып берейин. Бишкекте чогулган адамдар 18 майдын таңына чейин тарашкан жок. Алардын айрымдары чет элдиктер жашаган жатаканаларга түнү бастырып барышканын айтышты. Видеолор дагы тарап жатты. Айрымдарын мына ушуга байланыштуу милиция кармаган жана кое беришкен. Алардын кээ бирлери сабалдык деп жарааттарын дагы көрсөтүштү. Чогулгандар бийликке бир топ талаптарды коюшту. Ал эмне болгон талаптар кайдан келип чыкты? Чоо жайын айтып берсем. Свердлов райондук милициясынын маалыматына караганда 13 май күнү бир топ убакыт мурда Бишкектеги Будённый деген көчөдө чет өлкөлүктөр менен жергиликтүүлөр мушташкан. Ушул мушташ учурунда тартылган деп ал мушташта кыргызстандыктар жана пакистандыктар деп видеолор тарап жатат. Анда чет өлкөлүктөр кыргызстандыктарды көптөп урушкан деп айтылып, буга байланыштуу окуя болгон жерге ошол Будённый көчөсүнө 17 майдын кечинде эл чогулган. Уда эле милиция шаардагы чет өлкөлүктөр, студенттер, өзгөчө Пакистандан келгендер жашаган жатаканаларды кайтарууга ала баштады. Себеби топтолгондор жаалданып, чет өлкөлүктөрдүн жатаканаларына кирип барып, же болбосо сырттан туруп алып терезесин талкалаган видеолор тарап, бул көрүнүштөр орун алды. Түнкү саат 12ден баштап чогулгандар көбөйүп, милициянын аларды таратуу аракети ишке ашпады. Чогулгандар түнкү 2ден таңкы 5:30га чейин Курманжандатка Чүй же эскиче айтканда Алматы Чүй көчөлөрүнүн кесилишин бууп, талаптарын айтып тарабай турушту. Биз ошол жерден Бишкек шаардык милициясынын башчысы элдин чок ортосунда турган Азамат Токтоналиевке жолугуп сүйлөшө алдык. Ал ошол мушташка кириптер болгон, катышкан деген 4 чет өлкөлүк кармалды деп айтты. Бардык жарандар, күбөлөр жана ошондой эле күбөлүү жарандар, кармалып, жооп берем, ошого айткан. Канча киши кармалды? Катуураак. 4 киши кармалыптыр. Калгандары боюнча да тергөө амалдары жүрүп атат. Айрым жерлерге суу чачкыч, жана адамдарды суу чачып токтото турган машинелер жеткирилген, бирок алар колдонулган жок, суу чачкан жок. Биз барган учурда милициянын кордондору дагы турду, бирок алар күч колдонгонун көргөн жокпуз. Буга чейин жарандарды кармаганын эске алалы, ошол элдин арасынан кармалып кайра кое берип келгендер кармоо учурунда бизди сабашты деп дагы айтып беришти. Сен кармалдың беле? Чыгардыбы? Барыңар чыктыңарбы? Оперлер сабар башка чыгарып салдым айке. Качан? Атың ким сенин? Нурлан. Андай болсо арыз жазсаң болот. Мыйзам чегинде чеч маселени. Бирок чыктыңбы? Башкалар да чыктыбы? Ооба, эки чоң кармап кетсе керек. Азыр элдер тынч тарасынбы? Эмне дейсиң? Эртең мыйзам чегинде жооп берет. Жесткий контроль алынды. Башка өлкөдө документ оңой менен сатылбайт. Эмне Кыргызстанда жигиттер Биз азыр акырын тарайлы достор. Мына Нурлан, балдар, мына Нурлан арыз жазып, ким саласа муну өзү чечет. Же кааласа кечирет бул. Жолда ачып коелу. Жолда ачып коелу. Жолда чалып алдар, жүргүлө чекеге. Жүргүлө. Бала акырау жол, студент бар, элдер чекеге. Жүргүлө. Бер, жүргүлө. Чекеге кеттик. Жолда чалып, жүргүлө. Чогулгандардын дагы талаптарын уктук бир топ. Аларды мына ушул видеону дагы көрсөңүз болот. Москвада деле ушундай да. Биз мигрант болуп барабыз кыргыздарчы. Алар болсо конкретно кыргызды, орус эмес башка улутту көрсөчү. Сразу документ текшерип эметет да, жестко кылат. А бул жерде биз өзүбүз мамлекетибизгечи индустарга полный привилегия берилди да. Эркекче
Машина көтөрө албай эле жүрөбүз. Өзүбүз мамлекет мондай. Тийип койсоң эле сразу камайт да биздечи. Бизде эме жок. Власть берди азыр ушинтип кутуруп туруп кыргыздарды азыр сабап баштады да. Ушуну токтотуш керек. Буларга контроль кылыш керек. Бизге чейин өздөрү билип кылыш керек болчу да. Качан келип биздин бийликке моң кылбайсың деп үйрөтпөйчү булар кылбайт да негизи элечи. Кичине эл чогулуп келип бирдемени айтпайсың, эч ким кылбайт деп айтты. Мына бирөөсү өлөт, бирөөсү аяк чет, бирөөсү зордуктайт. Андан кийин биз намыстанып турабыз, бирдемени кылсак келип бияктан тоскоолдук кылсак, өздөрү конкреттүү решение чечим кылбайт да. Сиктеле ушуну өтпөйм. Мына бүгүн эле түнү менен жүрөбүз. Бир конкреттүү решение айткан жок, алып келип койгон жок. Дагы элдин баары кетпей жүрөбүз да. Кеп жайына местасынан чечип берип койсоң, биз деле даван эле үй алсак болмокпуз да. Мага Бишкек шаардык милициясынын начальниги айтты. 4 чет өлкөлүк кармалды деди, аларга ошол тийиштүү статьялар тагылды деп атат. Андан кийин мына элди көрдү, андан кийин сөзсүз ушу элдин талабы аткарылат деп мен дагы үмүттөнүп турам. Биз дагы журналисттер буюрса бул окуяны көзөмөлдөн чыгарбайбыз, карап, иликтеп тактайбыз. Болгон азыр бир аз сабырдуулук кылалы, мондай көчө тоскон маселе чечпейт балдар. Ал 13-нде болгон окуяда 13-нде болгон, уже 18. Ооба. Ал кезде 3-4 бала эмес, 10дон ашуу бала турат. Видеодо көрсөңүздөр керек. Туура айтасың. Эмнеге 4төө калмады калган Туура айтасың, дароо убагында чара көрүлүшү керек эле. Ошо чара көрүлбөгөн үчүн могул жердеги балдар иштери күйүп анан чыгып отурат. Бирок мына ушул бүгүнкү балдардын чыкканынан баардыгы сабак алып, милициясы дагы, прокуратура башкасы дагы тез иштейт деген үмүттөбүз. Ким сабады сени? Мына мактан талпадан сабак жеп келдик го, родда полиция сабак чыгышкан. Сен кирип чыктыңбы? Кармалыппы? Мактан жөндөн сабак жеп койгон. Кайсы рота сабагы? Оор демеден Каерден кармалдың? Эмне үчүн кирдиң? Мояктан эле кармалдык да, могул жерден эле кармалдык. Жөн эле басып жүргөн жериңенби? Ошол моментке тура келип калдык да. Эми бирок бирөө айтып атат, общежитияга кирип бирдемкени сындырып атканда кармалдык деп. Ал деңгээлге жеткен жокпуз. Кээ бирлери ошентип кармашты. Турган эч ким общежитияга барган эмес. Эмес жок аяк. Барбагандарыңар деле кармады? Мындай болду. Эмне Органдардын кызматкерлери гражданский кийинип турду. Ошол жерден өздөрүнчө собрание кылып туруп, бирөөсү айтты, горячий точканы өзүңөр алгыла дагы элди чачырап кылатчы. Ошо эткенде эле бир начальник карма матам кетти да ошол жерде сөгүнүпчү. Жайлады. Атыңыз ким? Турат. Ошол моментте анан кийин гражданкада жүргөн основной мен түрк положениемде булар оперлерде мондай жаш балдарды кармап, жөнүнө кармаган жок, буларды сүйрөп баратып каклап атат, бөйрөккө согупчу. Ал аскерге исип, Каяктан таңып чыктың муну? Бияктан келип таңдылар азыр. Медиктер таң берди, тез жардам таң берди. Скорый келип таңып укол бербек. Бир баланы сабап өлтүрүп коюптур деген ал фейк болуп чыкты, андай жок. Эч кандай эч ким өлгөн жок деп расмий маалымат таратылды. Комментарийге жазгандар жалган маалыматтан абайлагыла. Бир бала өлдү деген маалымат калп деп маалыматты расмий билдиришти. Мен дагы бир алардын талаптарын тез кылып айтып кетейин. Алар миграция мыйзамдарын так сактап, чет өлкө жарандарынын мыйзамсыз иштешине жол бербөөнү талап кылышты. Чет өлкөлүктөргө мыйзамсыз паспорт, права сыяктуу жана башка негизги документтерди саткандарды кармап, жазалап, аны мындан ары болтурбоону айтышты. Анын ичине ушул иш визасы дагы кирет. Чет өлкөлүктөрдүн кыргызстандыктардын укуктарын бузуусуна жол берүүгө талап айтылды. Кыргызстандыктарды уур тепкиге алган чет элдиктерди тийиштүү жазага тартуу талап айтылды. Буга чейин айткандай, милициянын башчысы 4төө кармалды деп билдирди. Бирок ушул мушташ деп тарап аткан видеодо албетте 4төн көп адам ошол адамдарды уруп атканын көрүүгө болот. Бул боюнча дагы милиция өзүнүн чарасын көрөт деп ишенип туралы. Анан шаар милициянын башчысы Азамат Токтоналиев бул талаптар аткарылат дегени менен ага көпчүлүктүн ишеними аз болду. Ошон үчүн чогулгандар тарабай кетпей турушту. Алар жогорку бийлик өкүлдөрү келишсин деп, келип ошол убадаларды так айтып беришсин деп турушту. Айрымдары Камчыбек Ташиев келсин десе, айрымдары президент Садыр Жапаров өзү келсин деген дагы пикирлерди айтып жатышты. Ошентип ал ортодо активисттер тарап кетүүгө чакырык жасап атып, акыры таң агарганда, таң калтыга карай чогулгандар тарашты.
балдар, камалган малдар, ошо ушкан малдар алар чыгышат да. А бирок ошо пакистанецтер, кайрылган пакистанецтер алар сөзсүз жоопкерчилик алынат. Ошону уташнайт этип, анткени эл ошону сурап атат да, эл эмне болот, дальше эмне болот депчи. Мындан кийин киргизбегиле дейт. Бирок буга чейин незаконно көп мигрант кирип кеткен, аны силер да биз да билебиз. Ооба. Ошо мындан кийин эми закон күчүнө кирип, да ош бетер, закон жакшы иштейт, бирок ош бетер күчүнө кирип, жакшыраак карап, азыр көп мигранттар без визи жөн эле эме Шведияда монтип иштеп жүрүшөт. Азыр биякта эл көп болду, топтолду, эл бири-бирин укпай эле, бирөө мушташабыз десе мушташабыз деп кетет, бирөө мынтебиз десе мынтебиз деп кетет. Анан ар ким ар кандай ойду айтчу да. Анан ошол убакта биздин цел эмне болду? Элге туура түшүндүрүш. Анткени азыр толук жок болчу да, жүргөндөнчү. Таң аткыча жүрмөкпүз, эчтеке эч ким таппайбыз. Мигранттар уже качып үйлөрүнө жашынып же өздөрүнчө кылышты. Экен биз кирип чыктык тияка, мигрант жапкан жокпуз. Элдерге түшүндүрүш керек болду. Биздин камалган малдар чыгат, анан ушул жакта уюлган малдар, ушул жакта эмне болгон, например, бирөө терезени сындырышты, ошол балдарга эч ким эчтеке кылбайт. Камалган малдар колуна чыгат. Ошол жөнүндө азыр 100% ошого гарантия берди сотрудниктер. Мэрдат байке ошол жака кирип чыгып, Милиция кызматкерлери. Милиция кызматкерлери. Бир балдарды чыкты деп айтты го Ренат, Ооба, бүт камалган малдар чыкты, эшикке чыкты. Алардын айтып жаткан маселеси боюнча токтоло кетсек, чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстанда мыйзамсыз иштеп жүргөн учурлары аныкталганы бар нерсе. Мисалга айтып кетсек, 2 күн мурда эле Улуттук коопсуздук комитети мыйзам бузган, анын ичинде визасынын мөөнөтү өтүп кеткенине карабастан тигүү цехинде иштеп жүрүшкөн Пакистандын 28 жаранын кармаган болчу. 1 ай мурда эле ондогон пакистандык, андан тышкары дагы ондогон Бангладештин жарандары мыйзамсыз миграцияга байланыштуу кармалышкан. Ошондуктан Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандар мыйзамсыз иштеп жүрөт деп айтууга негиз болуп жатат. Ал эми чет өлкөлүктөргө Кыргызстандын жалпы жарандык паспортун же болбосо ID картасын, айдоочулук күбөлүгүн же башка маанилүү документтерди мыйзамсыз берип жиберген, же болбосо аларды мыйзамсыз түрдө ишке орноштурган учурлар тууралуу буга чейин журналисттер дагы айтып, иликтеп көрсөтүп бергенбиз. Мисалы, паспорт саткан, ушул паспорт столдогу иштегендер кармалганы менен соттон оңой эле кутулуп кеткен учурлар бар экендигин бир той ирет иликтеп чыгарганбыз, факт-чек чыгарганбыз. Мисалы, эсиңерде болсо, Кыргызстандан миллиондорду мыйзамсыз жууп чыгарган Саймаити, Айеркен Саймаитиге паспорт берген Сузактагы паспорт столдун кызматкери эч бир жазага тартылбастан, ал жазадан кутулуп, кайра ошол айылдык кеңешке депутат болгонун буга чейин иликтөөбүздү айтып берген болчубуз. Андан тышкары дагы тиги криминалдык лидерлерге, башка урууларга, терроризмдерге айыпталгандарга дагы ушундай паспорт берилип кеткен өкүнүчтүү көрүнүштөр бар экенин журналисттер бир топ ирет ачыкка чыгарган. Ушулга байланыштуу паспорт столдун кызматкерлери тийиштүү же татыктуу жазасын албастан, жазадан жеңил кутулуп кетерине көзү жеткендиктенби шыгылса, миграция эрежелери бекем сакталбай келет. Анан дагы бир фактор, Орусияны Украина согушу башталгандан тартып, Кыргызстанда тигүү тармагы жанданып, Орусияга ушул кийимдерди импорт кылуу көбөйгөн. Өзгөчө ушундан улам тигүүчүлөргө суроо талап көбөйгөн. Анан ал талапты акырындык менен чет өлкөлүк жарандар жаба баштаган. Мен сиздерге расмий статистиканы айтып кетейин. Кыргызстандын эмгек министрлигинин маалыматына караганда 2023 жылы 11 миңден ашуун чет элдикке ишке уруксаат эткен виза берилиптир. Бул андан мурдагы жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көп экен. Андан мурдагы жылдан 5 миңге көп виза берилиптир да. Уруксааттын көбүн Кытай жарандары алышыптыр. Анан экинчи орунда эле пакистандыктар экен. Расмий маалымат боюнча былтыр 2600 пакистандыкка ишке уруксаат этилген. Бул расмий маалымат. Дагы ошончого жакын Бангладештикке 1700 Индия жаранына Кыргызстанда иштөөгө уруксаат эткенбиз дейт эмгек министрлиги. Бирок дагы кайталайм, бул расмий эле статистика. Бейрасмий иштеп жүргөндөр мындан кыйла көп.
студенттердин визасы менен келип алып, окубастан же болбосо окуудан сырткары иштеп жүргөндөрдү биз күндө көрүп атабыз. Тигүү цехиндегилер бар, андан тышкары курулушта иштегендер бар, же болбосо көчөдө тамак ташып же түрдүү буюмдарды ташып, мопед минип жүргөндөрдү көрүп атпайбызбы? Алардын канчоосу мыйзамдуу иштеп атат, канчоосу мыйзамсыз иштеп атат? Мына ушул маселеге көңүл бурушубуз керек. Өзгөчө Орусиядан бул жака кыргызстандыктар кайтып келип аткан учурда, бул жакта жумушсуздук маселеси күчөп аткан учурда, ушундай миграция эрежелеринин так иштебей, кыргызстандыктар иштей турган иш орундарын чет өлкөлүктөр алып кетип жатканы, кыргызстандыктар жалкоо, кыргызстандыктар мындай айлыкка иштебейт деген негиздер менен чет өлкөлүктөргө ошол иш орундарынын берилип кетип жатканы мына ушундай бүгүнкүдөй бир жарылууга алып келди сыягы. Ага ушул топтолуп маселенин жарылышына тиги мушташ түрткү болду. Мына ушундай, анан жарандар койгон талаптар миграция эрежелерине байланыштуу, чет өлкөлүк жарандардын жүрүм турумдарына байланыштуу, алардын мыйзамдарды сактоосуна байланыштуу талаптарды бийлик угуп тийиштүү чечимин чыгарат деген ойдобуз. Балдардын негизги талаптары бул ушул биздин мамлекетибиздин тегерегинде иштеген, жанагы башка мамлекеттен келип иштеген мигранттардын көбөйүп кетүүсүнүн негизинде. Бул Бангладеш, Пакистан, Индия, Египет жана башка өлкөлөрдөн келип окуган студенттердин, алардын кылган жумуштарынын өтө көп болуп кетишине байланыштуу болгон. Бул балдардын, кечээки чыккан балдардын койгон талаптары да кайсы бир деңгээлде туура деп эсептеймин. Алар көп ошол келген мигранттардын көп болуп кеткендигине байланыштуу биз өзүбүздүн чараларыбызды көрө баштаганбыз. Мына жакында эле ошол апрель айынын башында болуш керек. Урматтуу президент Садыр Кожоевичтин өзүнүн жеке тапшырмасы негизинде ал киши ошол өзү совещание өткүзүп, президентибиз өзү совещание өткүзүп, ушул тапшырмаларды алдыбызга койгон, мамлекетибиздин ичиндеги мыйзамсыз жүргөн ар бир ошол башка мамлекеттен келген мигранттардын жоопкерчилигин кароо боюнча. Ошонун негизинде апрель, май айларында өтө активдүү жумуштар жүргүзүлдү жана азыр дагы жүргүзүлүп жатат. Күнүнө жок дегенде 20-30дан 50дөн ошол мыйзамсыз жүргөн мигранттарды биз таап чыгып, жана аларды мамлекеттен чыгаруу аракеттерин көрүп атабыз. Мына ошол мамлекетибизге келген мигранттардын мыйзам бузуучулуктары боюнча толук статистикалар бүгүнкү биздин колубузда бар. Анын негизинде айрыкча ошол көптөгөн мыйзам бузуучулукка баргандар бул Пакистан жана Бангладеш өлкөлөрүнөн келген граждандар. Пакистандан келген бүгүнкү күндө 1,5 миңге жакын адамды биз чыгардык. Бангладештен келген 1000ге жакын адамды чыгардык. Бирок ошол эле мезгилде мыйзамды бузуп бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жүргөн 5000ге жакын адам бар. 5000ге жакын адам бар. Ошолордун 1,5 миңиндей 1360 адам Пакистандан жана 1300 адам Бангладештен. Калгандары башка мамлекеттерден. Ошондуктан бүгүндөн баштап дагы ошол мыйзамсыз биздин мамлекетте жүргөн башка мамлекеттин граждандарын мамлекеттен чыгаруу боюнча чоң иш-чаралар дагы уюштурула баштайт. Ушуга чейин жүрүп келген, мындан кийин дагы жанагы күчтөндүрүү тартибинде ушул жумуштар улантылат. Негизинен кечээки ошол чыккан адамдардын койгон талаптарын туура деп эсептейбиз, бирок ошол эле мезгилде коомдук тартипти бузуу же болбосо мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч келтирүү маселелери карала турган болсо, анда мамлекет тарабынан кайсы бир чаралар көрүлбөйт. Кечээ мамлекеттик органдар тарабынан эч кандай бул адамдарга чаралар көрүлгөн жок жана эч кандай күч колдонулган жок. Себеби биз алардын характерин көрүп аттык. Ичинде алардын эч кандай бир ойлору болгон жок, жаман түзүлүшкө бара турган же жаман бир шарттарга барат. Алар бир гана ошондой талаптарды коюп чыгып атты.